Бул эми туулгандар жөнүндө болуп аткан сөз да, сиздин мыйзамчы. Аялын карабай коюп, күйөөсү кетип калып, инвалид боюнча балдары менен ташап койгон фактылар бар. Майып балдары бар ата-энелердин доонун кайсы болбосун категориялары боюнча сотко кайрылуусунда мамлекеттик алым төлөөсүнөн бошотууну караган тиештелүү өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү максатка ылайыктуу болуп саналат. 18-ден ашкандан кийин жашоодо тарткан азабы үчүн, мүмкүнчүлүгү чектелгендиги үчүн биз мамлекет тарабынан камкорчуларга төлөп бере турган пособияны ушул жерге киргизсек болот эле да. Элекке каршы бүгүнкү күндө аны киргизе албай жатабыз. Жаш балдарга караганда чоң балдарды, адамдарды, инвалид ордунан жылбай калган адамдарды багыш өтө оор да. Ошонун так маалыматын алып коюш оңой эле. Майып балдары бар ата-энелердин доонун бардык түрү боюнча мамлекеттик алым төлөөдөн бошотуу артыкчылык чарасы болуп саналбайт. Бул баланын укугун коргоо багыттаган маанилүү социалдык колдоо болуп эсептелинет. Жогоруда баяндалгандардан улам майып балдары бар ата-энелердин доонун кайсы болбосун категориялары боюнча сотко кайрылуусунда мамлекеттик алым төлөөсүнөн бошотууну караган тиештелүү өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү максатка ылайыктуу болуп саналат. Бул мыйзам долбоорунун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттер алып келбейт жана республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт. Ушул мыйзамды колдоп бергениңиздерди суранат элем, урматтуу кесиптештер. Суроолоруңуздар бар болсо, жооп бергенге даярмын. Рахмат. Рахмат. Сөз депутат Абдибаева Айсана Шанында. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу катышуучулар. Бул мыйзам долбоорун колдойм. Себеби майып балдардын ата-энелеринин жасаган өздөрүнүн канчалык деңгээлде кызмат кылуусу бул өтө оор түйшүк да. Ошондуктан мен ушу депутаттарга кайрылып кетет элем. Суроо жок эле биз ушу колдоп берсек. Биз майыптыгы бар балдардын керек болсо финансы каражаты жагынан колдоо көрсөтүшүбүз керек да. Башка мамлекеттер ошондой кылышат. Ошон үчүн колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм, суроо жок эле. Рахмат. Рахмат. Айсулуу Мамашевна, айтсаңыз, мен мыйзамдын долбоорун кош колдоп колдойм. Бул эми биздин реалдуу жашоодогу элибизге керектүү нерсе. Мен тактай турган мыйзам суроо ушул жерге биз экинчи окуудан сунуш берсек болот экен. Жанагы 18ге чыкканда кийин токтоп калып атат да булардын алы төлөмдөрү, анан жанагы не деп коет эле, жанагы ата-энелердин бирөөсү караган пособиялардын, ошолордун 18ге чыкканда токтоп калып аткандыгы өкүнүчтүү болуп атат да. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле турмуштук суроо, бул эми туулгандар жөнүндө болуп аткан сөз да, сиздин мыйзамчы. Анан туаса төрөлбөй эле жашоодун түрдүү кырсыктары менен, түрдүү оорулар менен, кийин чоңойгондо жашап жүргөндө ар түрдүү оор оорулар менен мындай мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарына кошулуп калган жарандар бар дагы. Ошолорду карай турган ата-энеси же тууган уругу бирөөсү өмүр бою ошолор менен караганга мажбур болот да. Ошолордуку 18ден ашкандан кийин жашоодо тарткан азабы үчүн, мүмкүнчүлүгү чектелгендиги үчүн биз мамлекет тарабынан ушул жанагы камкорчулардын айлык төлөөдө, анан кийин алардын ошол өмүрүнүн акырына чейин оңолбой турган ооруларга ошол камкорчуларга төлөп бере турган пособияны ушул жерге киргизсек болот эле да. Эгерде социалдык колдоо министрлигинен өкүл болсо, ошол айтып койсо болот. Муну мен буга чейин дагы 2-3 жолу айткам жогорку кеңештечи, бирок жоопсуз келатат да. Кудайберген Базарбаевич иштеп тургандан бери айтам да, 2-3 жылдан беричи. Себеби жаш балдарга караганда чоң балдарды, адамдарды, инвалид ордунан жылбай калган адамдарды багыш өтө оор да. Ата-энеси ошолорду сүдүрөп жүрүп, өздөрү дагы бели да жарабай, ден соолугун ажырап, өздөрү кошо инвалид болуп калган фактылар бар да. Ушул маселени ушул мыйзамга экинчи окууда бир депутаттардын атынан сунуш берип колдосок жакшы болот эле. Өкмөттүн өкүлү да шуну бир оюңузду айтсаңыз, социалдык өнүктүрүү министрлиги дагы, сиз дагы ушул. Бул сиздер жооп бере турган суроо да, Айсулуу Мамашевна эмес. Рахмат, Надира Азимовна. Бул турмуштук суроо. Сиз айтып аткан жеке ассистенттерди бүгүнкү күндө 18 жашка чейинки баягы майыптуулугу бар балдарга
алардын жакындары тарабынан аныкталат. Андан тышкары баягы бала кезинен ошо майыптуулугу бар жарандарга аныкталган. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин бюджетте каржыга мындай жетишсиз болгондуктан буга чейин сунуш киргизилген. Кийин баягы бала кезинен эмес, кийин майыптуулук алган жарандарга да ошо жеке ассистенттерди баягы киргизүү боюнча. Бирок бүгүнкү күнү бул ишке ашпай жатат. Эгер саны боюнча айтып койсом, бүгүнкү күндө 15.125 бала жеке ассистентти алат. Жылына бир айда бул 2.387.457.549.000 сом каражат кетти. Канча миллион дейсиз? 457.549.000. Андан тышкары бул жерде баягы страховой полиси да каралган. Сиз айтып жаткан маселе бул аябай орчундуу, көтөрүлөт, ар дайым көтөрүлөт. Баягы биздин жарандардан да ушуландай кайрылуулар келет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө аны киргизе албай жатабыз. Ушуну кандай кылыш керек? Бул мамлекеттик деңгээлдеги көйгөй да. Мисалы үчүн түрдүү адам айтып болбойт да. Түрдүү кырсыктардан инвалид болуп үйдө жатып калган адамдар бар. Надира Азимовна, муну дагы бир жолу биз өзүбүздүн министрликте жана өкмөт менен эми киргизгенге аракет кылалы. Бүгүнкү күнү сүйлөшүүлөр жүрөт, бул жылда көтөрүлүүчү маселе. Бирок бүгүнкү Канчадан бар силерде ушул так маалыматы барбы ошондойлордуку? Ошондой колдоого муктаж болгон адамдардын саны барбы өнүктүрүү министрлигинде? жок. Анализиңер барбы? Мониторинг жүргүзбөйсүңөр ушуларды? Андай бизде тиги өзүңүз билгендей жеке ассистенттикке бул баягы өзүнүн арызы менен кайрылгандыктан, заявительный мүнөздө ээ болгондуктан биз бүгүнкү күндө канча адам буга муктаж экенин биле албайбыз. Бирок биздин баягы майыптуулукка кайрылган боюнча ал жерде анализдер бар да. Жок, сиздин жооңузга мен канааттана албайм да, урматтуу министрдин орун басары. Бул мындай да, айыл өкмөттөр менен силер тыгыз социалдык кызматкерлериңер менен тыгыз иштешесиңер да. Ошого ушул маселени биз 3 жылдан бери көтөрүп келебиз. Ошонун так маалыматын алып коюш оңой эле, жыл сайын статистикалык маалыматты алганда эле кошот бир пунктты киргизип койсоңор, статистикалык маалымат аныкталып такталат. 18 жаштан кийин түрдүү жашоодогу кырсыктардын негизинде мүмкүнчүлүгү чектелген болуп калган камкорчуларга, жекече ассистенттерге муктаж болгон адамдардын санын тактап койсо болот жөн эле мунучу. Себеби ар бир айыл өкмөттөгү кызматкерлер иштейт да эл мененчи. Анан ошонун негизинде силер так маалыматты өкмөткө сунуш кылсаңар, бюджетти кабыл алып атканда кошумча деле түрдүү мыйзамдарга немени өкмөттөн мүмкүнчүлүк түзүп берип атат го, каражат таап берип. Бул адамдарга түзүлгөн шарт. Себеби мен билем, ноокатта 3 баласы тең ушундай ордунан жылбайт экен. Анан үчөөнү тең сүдүрөп карайт. Азыр ошол балдар мына 2010 жылы 3 жашар, 4 жашар балдар эле азыр эми 20дан ашып кетти. Ошолорду сүдүрөп жүрүп, апасы инвалид болуп калды, белинен ажырапчы. Ошон үчүн авария болуп атат, башка болуп атат адамдар. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген болуп туруп, күйөөсүн таштап, аялы балдарын алып кетип калган фактылар бар. Аялын карабай коюп, күйөөсү кетип калып, инвалид боюнча балдары менен таштап койгон фактылар бар. Менде бар ошолордун фактылары. Ошон үчүн бул маселени биз көйгөйлүү маселе катары Алмаз Акынжанович, ушуну бир көтөрүп чыксаңыздар. Мен бир канча жолу протоколдук тапшырма берип, Кудайберген Базарбаевдин убагында да бердим, Гүлнара Маришинанын убагында да бердим. Ушул ачык келатат да, даже так маалыматыңар жок. Карасаңарчы, бул силер өзүңөргө тиешелүү маселе да, бул адамдардын социалдык муктаждыктары боюнча маселе. Маалымат киргизебиз, Надира. Шуну карагыла, карап аныктап тактагыла, мына 2 кварталдын ичинде толук аныктап туруп, 6 айдын жыйынтыгы менен келе турган бюджеттерде ушул маселени көтөрсөк болот. Бул мамлекеттин ичиндеги маселе. Туурабы мен айткан сөзүм? Ошодай булан бири-бирибизге айтып келе берсек болбойт да. Руслан мырза, сиз айтыңчы, ошон каражатка тапсак болобу? Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгендерди камкорчу болуп, жекече карагандарына ошол 6000ден айлыгын алып туруп, ошону жок дегенде ошого жаман сөзүн айтпай 6000ге алданып карап тура турган болуш керек да. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Надира Азимовна, биз бунун эсептерин бизге берсинчи, биз ошону айтам дейм. Мындан оор нерселерди чечип атасыздар го. Кудайга шүгүр, колубуз куру эмес, каражатыбыз бар. Кайында гана иштер бүтүп атат мамлекеттин ичинде. Анан бул ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге карап коелу, биздин жарандар да болчу.
Ушун азыр социалдык немеге министрликке протоколдук тапшырма берейли, аныктап тактап, статистикалык маалымат тактап, Минфинге бергиле кат менен кайрылып, анан булар өздөрү карап көрөт да. Рахмат. Туурабы? Ушуну эске алып коюңуздар, артак мыйзамдын долбоорун колдойм. Баары бир экинчи окууда мен ушул маселе боюнча келсеңиздер, биргелешип отуруп бир сунуш киргизип көрөйлүк. Рахмат. Мыйзамдаштырып койсок, анан Данияр Армекович, кечиресиз, Данияр Армекович, мен жооп берип коеюнчу. Надира Азимовна, бул салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине өзгөртүү болуп атат. Бул жерде ушул жөлөк пулдар жөнүндө сөз эмес, бул жерде ушул сотко бергенде пошлинаны төлөбөш үчүн мыйзам киргизилип жатат да. Анан бул жерде тилекке каршы ушул пошлинаны, жөлөк пулдарды киргизгенге туура эмес болуп калат, анткени бул башка беренеге тийиштүү. Рахмат. Рахмат. Сиз сунушуңуз. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жөнүндө сүйлөп аткан үчүн мен өзүмдүн пикиримди унутуп калбайын, айтып кое берейин, коомчулукка айтып кое берейин, протоколдук тапшырма берип коеюн дедим. А булар маалыматты тактап чыкса, бизге оорчулук келбейт. Маалымат тактаса, кайра мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизе беребиз. Ал эч кандай оорчулугу жок. Себеби бул жалпы мамлекетте турган эң көйгөйлүү окуя. Рахмат. Негизи туура айтат баяндамачы, бул мыйзамга концепциясына бул сунуш дал келбейт, себеби бул жерде бүгүнкү күндө бекитилген төлөмдөрдүн мамлекеттик пошлинадан бошотуу эле маселеси көтөрүлгөн. Ошондуктан сиз орчундуу маселе көтөрдүңүз. Бул маселе бул мыйзамга концепциясына дал келбейт, но бирок бул мыйзамды өзүнчө биз алып чыгышыбыз керекпиз. Анан бул жерде министр орун-басары, чын айтканда, Кыял Байышевна, сиз мындай жооп берип атканда бизде маалымат жок эле, бизде анализ жок эле деген бул уят. Бул сизде болуш керек бул маалымат. Бул айтып атпайбы, бул нерсени мына 6-чы чакырыш андан мурун канча бери көтөрүлүп келет бул маселе. Мына былтыр биз бюджетти бекитип атканыбызда Саламаттык сактоо министрлигинде ушул жерде чыркырап элдер келип ыйлаганда, ушул жерде комитеттин жыйынында эле 1 миллиард сом биз кошумча каржы министрлиги каржы булагына таап беришти. Ошол жерде биз кошумча кошуп бергенбиз. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө Аллага шүкүр, мамлекетибизде иш болуп атат. Бюджетибиз толуп атат. Мына быйылкы жылда биз жакшы пландарды коюп атабыз. Профицитибизди көбөйтөйлү. Ошол үнөмдөлүп акча түшкөн акчаларды ушундай социалдык тармактарга жумшайлы деп. Мындайча айтканда, акча жок дегенден мен узакмын. Азыр могул жерде каржы министрлиги айтып атат. Бизге чыгарып берсин, канча керек, муктаждык канча бүгүнкү күндө бизде. Надира Азимовна туура көтөрдү. Силер ошо муктаждыгын таап берсеңер, анализ кылыңыздар, анан алдын ала прогноз кылыңыздар. Кийинки жылга, себеби бул турбайт да, бул жылдын жылга өсүшү мүмкүн. Ошон үчүн мындай запас менен мына жылга, жакынкы 3 жылга монча каражат керек десе, биз комитет тапшырманы берели. Каржы министрлигин карап чыгып, кийинки жылга ошо ашыкча түшкөн, профицитке түшкөн акчалардын кандайдыр бөлүгүнү баарын эмес, хотя поэтапно баштайлы. Ошон үчүн турайт, ошону сиз тез анализди бериңиздер. Анан биз бияктан депутаттар чогулуп алып, ошону бир жакшы мыйзам долбоорун алып чыгайлы.